Баткен шаарындагы гимназия мектебиндеги 2 окуучуга уюлдук телефондор жана 1 окуучуга кызыктыруучу белектер тилектеш жамааттар долбоору тарабынан берилди. Буга себеп билим алуучулар долбоорго катышып, чек аралаш аймактагы окуучуларга жайгандыгы үчүн сыйланышты. Ушундай эле белектер тренингке катышкан Баткен облусундагы Баткен районунун Карабак, Көкташ жана Актатыр айыл аймагындагы катышкан окуучуларга да берилди. Окуучулар мындан ары өздөрүн өнүктүрүү, оратордук чөбөрчүлүк сыяктуу билимдерди алышкан. Мектеп мугалимдери жаштар үчүн уюштурулуп жаткан долбоор көп болуп турса, келечек ээлери үчүн пайдасы зор болот деген ниеттерин билдиришет. Биз ушу тилектеш жамааттар долбоорунун жаш тренерлери Баткен шаарында 5 күндүк окуудан өтүп, алган билимибизди чек ара чектеш айылдардагы мектептерде өтүп бердик. Жана ошондой эле мен ушу тилектеш жамааттар долбоорунда көптөгөн иш-чараларга катышып, тренерлерге, семинарларга катышып, өзүмдү өзүм өнүктүрүүнүн жолдорун таптым десем адашпайм. Жана ошондой эле долбоорлор, проекттер көп жазылып, ушундай бизде жаш муундагы окуучуларды өздөрүнө тартса, аябай жакшы болмок деп ойлойм. Ошол өздөрүнүн жетишкендиктери жана мындайча айтканда үлгүлүү мындай жүрүм турум башкаларга өзүнүн мындайча айтканда аракеттерин көргөзүү максатында ушул иш-чараларды өткөзүштү да. Ошолордун жыйынтыгында биз бул ушул катышкан катышуучуларга